Саламатсыздар көрүп телекөрүүчүлөр, Марва телеканалында сиз эмне дейсиз ток-шоусун көрүп жатасыздар. Кызматыңыздарда Айжамал Каразак кызы. Бүгүн биз келинге болгон мамиле тууралуу сөз кылмакчыбыз. Чындыгын айтканда, бүгүнкү күндө келинге болгон мамиле ар кандай. Кээ бир үйдө келинге жакшы мамиле жасаса, кээ бир үйдө келиндер мага жакшы мамиле жасалбай аткандыктан мен кетип калдым деп ошол ажырашууга да алып келген себептер бар. Мына ушул тема тегерегинде сөз кылмакчыбыз. Агай, бул пикирге сиздин оюңуз кандай? Азыр келинден эле фашист. Келгенде эле кайнене коркот, кайната коркот келинден. Эми кандай болот деп, анан кийин унчукпа, кетип калат деп жүрү да. Келгенде уже келин кожоюн, балаңдын кожоюну, сага да кожоюн да. Эч нерсе иш кылгысы келбейт. Келлерден мурда эле баланча жерден той өткөрүп бересиң, мага мындай көйнөк алып бер, мага мындай деп, уже биздин балабызды команда этип алган. Анан балабыз азылы өлөм дейт. Эгер алып бербесең, той өткөрбөсөң, же үйленбейм дейт. Мына ошентип келип атат да. Анан келгенден кыйратып кызмат кылмай жок. Эптеп тийип качмай, бир нерсе кылмай, качып кетмей, балаңды алып качмай, дагы ушундай болот да келиндер. Эми 100% эмес, 80%. Мына кайнена, кайнатаны уже киши ката көрбөй атат. Вот келин дегендин мааниси өзү кызмат кылуучу деген сөз. Келин, кызмат, ансал келин эмес. Ал силердин бир бухгалтериңер. Вот келин кызмат кылмайча ал келин эмес. Ушуну суроону кыздарга берсек, кыздар, силер келин деген маселе бул, келин деген сөз кызмат кылуучу деп атат. Кандай карайсыздар? Өзүңүздөрдү мен кызмат кылуучумун деп эсептейсиздерби? Только иш кылыш керек, анан башка эчтеке кылбаш керек деген эле айтасыз. Ал деле өзүнүн эмеси бар да, аны деле жан дүйнөсү бар. Анын түшүнүгү башкача, анан ал жаңы көнүш керек да, сиз көндүрбөй эле сразу эле сен кыл деп эле айтыш керек деп ошонткондой эле айтасыз да. Мен ушул сөзүңүзгө кошулбайм, анткени бул жерде кыз кызмат кылыш үчүн келет, ооба, бирок бул милдети деле тура. Бирок биз мындай официантка катары эмеспиз да бул жердечи. Бул жерде эне катары, балдарды тарбиялоо катары келгенбиз. Тукум улоочубуз да, мындай катары. Кайненеге оокат биширип бербейсиңер? Кызмат кылышыбыз керек, ооба. Ал милдетти да туура түшүндүрүшүбүз керек да ал келиндергечи. А биз сен муну кылышың керек деп неме мындай заставлять этсең дагы Кайнене айтканга укугу жок, Сен кайнене айтпайт, келин тур, оокат бышыр. Келин карооду жыйна. Жок, укугу бар, анткени ал акылы бар кыз болсо ал өзү эле кыла берет да, ал нерсени айттырбай эле кылат да. Жок, буйрукка укугу барбы кайнененин? Силерди буйруганга. Укугу бар эми. Мисалы, таң аткандан кечкече келин тияка, келин тигини кыл, келин кайда жүрүсүң, келин камыр, келин борсок деп укугу барбы жок? Ошол нерсени дагы мындай жакшы жылуу сөз менен айтып койсо, бул жетет да. Обязательно жумшак айтыш керек ба? Обязательно жумшак айтыш керек ба? Келин, пожалуйста, кылып койчу деп обязательно жумшак. Антип пожалуйста деп антип айтпай эле мындай айтып коюш керек да, ушуну кылышың керек деп. Ал кыз өз милдетин билет да, бул жерге келген максатын мындай. Сураныш керекпи же буйруш керекпи? Буйруш керек. Агай айтып атат, кайнене буйрук бергенге укугу барбы? Укугу бар, анткени ал ошо только укугу бар, потому что из-за благодарности, что ал ошо именно күйөөсүн аларга төрөп беришти, багып беришти, воспитание беришти. Ошондуктан да аларды уважать эткенинен кылат да. А уважатпай эле ошентип эле сразу эле мынтип, как не знаю, как рабыняга обращение кылса, монтип как вы же прям как должное кылса, андай кылбаш керек да, типа сен кылыш керексиң, давай кыл деп рабтай кылып обращение кылбаш керек да. Жумшак мобилемен начальник өзүнүн подчиненныйына эмне как рабы кылабы? Сиз айтпайсызбы, монтип мону аткар, давай кыл деп ошентпеш керек да, ал давай мынтип кылыш кой деп ошентип коюш керек да, ну не знаю. Короче, кыздын воспитаниясы, кайнене сураныш керек, кыздын воспитаниясы бар болсо, ал өзү эле кылат да, ал өзү билет. Кыздын воспитаниясы жок, допустим, Кайненеси не должна наглеть, слишком не должна наглеть. Не рахмат. Кайнене буйрук бергенге укугу жок, сураныш керек деп атат. Сураныш керек дейт. Жок, албетте кайнене буйрук бергенге укуктуу. Себеп дегенде кайнененин камырынан деп коет. Кыргызда бекер айтылган эмес. Кайнененин сөзү ар дайым мындайча айтканда ок болуш керек. А келиндер ошого дайын турушубуз керек. Жебени атканда, мисалы, жаанын жебесин атканда барып түз мергет го. Ошол сыяктуу болуш керек кыздар. Үйдүн ынтымагын ойлошубуз керек да, кайненелер.
үйдү ынтымагын ойлош үчүн келинди жакшы тарбия беришибиз керек. Келин деле келатканда уже энеси жакшы тарбиялайт. Анча мынча билбегенин билдириш керек. Колдон келген жардамды бериш керек. Үйдүн ынтымагы үчүн күрөшүш керек да. Анан ошондо келиндер жакшы болот. Болгонбуз мурун ушундай келгенбиз. Биз апаларды деле биринчи жолу көрүп атабыз. Келгенде баардык келиндер, мисалы үчүн келин атын айтайын. Ошондо биз окустан кечирээк туруп калсак, уялып, кайненебиз эмне кылып атса кошо кармай калып колунан ала калып жасап мен деп кайнене да ой деп минтип бере салып ошо суу алып эгерде гүл чыгарып атса гүлүн ала калып чыгарып төгүп ушинтип турчубуз. Келиниңиз бар экен, буга чейин айттыңыз. Ошол келиниңиз жөнүндө айтып кетсеңиз. Менин келиним болсо эми менин бир балам бар. Ошо кичинекей чагында эле кайната кайненем өстүрүп алып чоңойткондомун биз студент кезде элек. Ошо оюнча калды. Бирок келин алганда биз алып бердик өзүбүз. Өзүбүз тостук баарын. Ушул шаарга келип эле алар ысык көлдө болчу. Андан кийин ушу келинди кайра эле ошо бала ошакта калды. Кайра эле алалы десек болбойт. Биз талашкыбыз келген жок. Атасы бакты, энеси бакты, кой дедик. Бирок бизге ушуга чейин терс мамиледе башка мындай жакын эмес да, алыс болуп калган. Биз да ушундай ошончо кыйналабыз. Көрдүңөр, кантыш керек, чогуу жашабагандан кийин болбойт экен. 5 кыз, 5 баланын апасы экенсиз. 5 тең, 10 тең турмуш жолуна узатыпсыз дегендей 5 күйөө балаңыз, 5 келиниңиз. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, 30 неберем, 8 чөбөрөм бар. Анан эми биз баягы өзүбүздүн убагыбызда келиндерди чоң сыбайтпаса жок эле кыргызча эле алганбыз. Ошо келиндерим ар бири 5тен 4төн балдары бар. Өзүнчө турушат. Биз бир 2 кыз менен дагы үй салганбыз, чалым экөөбүз турабыз. Келиндерим жакын эле жердебиз, бирок өзүбүзчө турабыз чынында. Анан тарбияны эми баягы өзүбүз деле билет да, мана акыры эми катуу айтыш болбойт. Чын эле бирөөнүн баласы, биздин эле кыздар бирөөгө барат. Акырындык менен айтасың, көбүнчө бала тарбиялаш керек. Жанагы эркек кайраттуу болсо, катын уяттуу болот деген илгертен бери лакап бар. Ошол чыпчын. Бала айтса тиги өрөөн көрбөйт келин. Кайнене айтса бүтүн жаман башкача кабыл алат да. Силер өзүңөрдүн кызыңарда деле ошентип буйрасыңар да. Же өзүңөрдүн кызыңардан ынтымак кетип калабы деп отурасыңарбы? Биз айтабыз, мына келинди алдыкпы, биз уже келинди свой деп атабыз. Биздики уже. Анан ошон үчүн өзүбүздүкүндөй эле башкарабыз. Мурда кызыбызды башкарсак, эми келинди башкарабыз. Ошон айтам, келинден берден эми бирөөдүн кызы да деп отурсуңар. Жок, биз всё, бирөөдүн кызы болчу, всё, эми биздики уже, всё. Анан эми мындай да, сиз буйрук бергенде кызыңызды эмне өзүмдүн кызым деп туруп буйрубай коесузбу? Кызыңызды урушпай коесузбу? Ошо да эми айтам, ошондой эле келин деле косяк кылса, келинди урушабыз, замечание кылабыз, катуураак айтабыз. Ошондой да. Анан келип келинден коркой эле бирөөдүн баласы, всё, бүттү. Мурда бирөөдүн баласы болчу, азыр уже биздин бала. Бул жерде дагы бир кошумча 50 жылда эл жаңы деп атпайсызбы? Кадыр уже заман башка. Өзбек ажынын кыялындагы жомок келин жок, бул жөн эле кадыр күпүлдөп атат. Кандыр деген такыр башка. Мына алып көргүлө, бизде интернетте эмнелер болуп атат. Бул заман уже такыр башка жагына кетти. Биз капитализмде жашап атабыз. Бул өзбек ажы коюп аткан требованиялар өтө кыйын муну аткарыш. Ошон үчүн биз бу жерде өтө эле буурки аша чаап кетпей, эки жакты таразанын эки жагын бирдей карашыбыз керек. Анан эң негизгиси бул баары айланып келип эле кандай болбосун ыйманга келип такалат. Эгерде ошол ыйманы болсо, анча-мынча келин келгенде да минтип ойлоп келет. Өзүнүн кыялында мындай да, ошо өзбек ажынын деле кыялында мындай болуп атпайбы келин? Ал келиндин да кыялында кайнене мындай болсо деп келет. Кайнене болсо кыялында келиним мындай болсо деп келет. Анан экөөнүкү келишпей калса, анан согуш ошондон башталат. Ушу 1000 мертебе рахмат, өзбек ажы экөөбүз эркек болуп калгансызга. Койгуңуз, келин болуп сорубуз катмак экен. Мен мындай да. Келин, мынау аялдардын баары келин болуп келген. Булар жакшынакай эле, бактылуу эле келин болуп келген. Эч кимиздин шор кайнан эмес. Силер эмне ойлойсуңар, мен келгенде эле келинди тим эле тепкилеп эле, кулдай кылып эле кыйнап. Жок, келинди обычный эле график менен иштеш керек. Турмуш деген ушундай. Сен келдиңби? Давай, будь добр, өзүңдүн обязательствоң аткаргын. Так, анан келип 21-кылым келин кааласаң кете бер, кааласаң келе бер.
болбойт да андай. Эреже болуш керек да. Мына урматтуу туугандар, бул жерде мындай да, мына жерде башка элдер жашап атат. Дунган, уйгур, даргин, түрк. 21-кылым. Булар керек болсо машиналары биздикинен жакшыраак. Мингендер чоң машиналар, үйлөр эки этаж. Бирок келиндери как положено кызмат кылып атат. Келиндери кайненен сыйлап атат, урматтап атат, төрөп атат, башка болуп атат. Анан биз эле келип, 21-кылым болуп калды, өзөгө жомок айтып атат. Ничего не подобного. Кыздар, Биз эгерде шинтип шалып коюп жүрөсөк, эртең баарыбызды индомго алабыз картайганда. Баланы жашынан, келинди башынан деген кыргыздын эң жашына татынакай сөзү бар. Ошо сөздөн алып эле биз келинди алып келгенде адашып атабыз. Келинди алгачкы барып сүйлөгөндө эле ошону келинди салтанаттуу түрдө аз свадьбаны артык кылып узатып калдык. Бул чындыкпы? Бардык апалар отурасыздар, эч кандай андай салтанат жок эле, жупуну түрдө эле келгенсиздер. Азыр ушунчалык салтанат менен узап кетет, андан бир ай өтпөй дагы андан 2 эсе 3 эсе болгон салтанаттуу түрдө өмүрү ата бабабыз көрбөгөн чоң ресторанда той болуп атат. Бирок ошо той берип аткандардын абалы жетеби, жетпейби, ошону аткарып атабыз. 50% кредит менен үйлөнөт. Анан биздин кызыбыз канышадай болуп төрдө отурат. Ылдый жакта отуруп ата-энени жогору коюп койсок болбойт беле? Жогоруда отурат, анан ажеке айткандай туура, мен баардыгынан бийикмин. Мен баардыгын башкарат турбаймбы? Мен чындыгында эле кадыр бактуу турбаймбы? Ушунчалык сумма коротуп мени алып атышат. Эртең күн мен эч кимге баш ийбей койсом болот экен деген смыслда ошондой маани келип чыгат дагы, эртең күн кайнене жана күйөөгө баш ийбей коюш өтө эле жеңил болот да. Байке, ушул боюнча мен ушул эжелерден сурагым келип турат. Бул жерде бүт кайненелер экен, баарын келиндери бар экен. Азыр угуп турсам, бир таптакыр эле келиндерди бир букка чогуп салды, агайдын сөзү менен айтканда, ушунчалык мен жаман болуп атам. Эжелерден сурагым келип турат. Чындыгында эле кор болуп атасыздарбы? Келиндерибиз жаман болуп атабы, сиздердин келиндериңиздер? Келин болуп келгенде ким кор болду эле? Ким кыйналды эле? Айткачы, силерди кордоду эле кайненелер, силер мына жумшаса кордогонбуз. Келин болуп келгенде кайната кайненебиз сыйлачу аябай, бир туугандар да сыйлачу. Күйөөбүздүн кандай экенин да билбептирбиз. Ошолорду өзүбүз жакын сезип, дайыма сыйлачубуз. Шаарга келсе шаардан сыйлачубуз, үйгө барса үйдөн сыйлачубуз. Колунан ала калып иштечү. Бизге эчтеке үйрөтчү эмес алар. Ой айланайын айланайын. 1-2 күн барсаң анан сен иштешиң керек да аяка барып. Жакшынак сыйлаш керек. Үйгө келсе кой, туугандарың келет. Могу жерде өзүбүз квартира турсак да келсе, ушуларды тозуп алып, өзүбүз ичпесек да, өзүбүз жатпаса ушуларды сыйлачубуз биз. Кайнеден эч качан курдук көргөн жокпуз, эч жамандык көргөн жокпуз. Саламатсыздарбы? Эгерде барган кыз өз ордун билсе, ишти кыла билсе, сөздү сүйлөй билсе, эч ким курдай албайт. А өзүн өзү билбесе, кор боло берсин. Иш жасаш керек. Мына өзүм жөнүндө деле кардуу кайненени деле жолго салып алса болот да. Жасап атсаң кайнене асыла бербейт. Ишти жасай билсең, сөзсүз ордуңду билсең кайнене асылбайт. Анан ордун билбесе, кайнене асыла. Көрүп туруп дагы ошону баамдап биле албайт. Айтсаң дагы жетпейт. Ушундай кыздар бар. Бир нерсе болсо төркүнүнө звонить этет. Төркүнү ал кызды жакшы тарбиялаган эмес. Анан ошо тарбиялай албаган аял дагы бир нерселерди кошуп айтып, кызын кайра күйүлөйт. А биякта кайнене жасап атканда колунан мына алат экен келиндери. Албагандар да бар да. Агай мындай суроо берип атат. Кайнене келинин жумшаса ошо кордогондукпу дейт. Жок. Кордогон эмес, имеет право. Имеет право. Ал деген 9 ай көтөрсө, ушунча жашка жеткирсе баланы, анан кийин тиги келин келе калып эле своим законом чужой монастырь дегенде келип алып эле минтиш керек, тигинтиш керек. Мага жакпайт. Мен мынтайм, анан тигинтем десе, анан кийин кайнене дагы нааразы болот да. Туурабы? Берде мындай түшүнүп коет да, мен аз жанатан айттым го, келинди минтип эметиш керек, буйруш керек десем, буяктагылар айтат да, кордук деп. Ушу кордукпу? Силер кордук көрдүңөр, мына кайненеңер жумшады баарыңар, туурабы? Кайненеңер жумшады эле. Кайненеңер кээде урушту эле. Ошол эми кордукпу, ушуну айткачы. Андай болот да эми турмушта. Ошону билиш керек да. Ошол кордукпу, кордук эмеспи? Кордук эмес, эмнеге кордук эмес? Кордук эмес эле кайнененин тилин алып эле ошол кызматты жасап, 10 баланы төрөп, ар бирин өзүнүн очогуна кондурдук, мына Кудайга шүгүр. Имандуу эле, жөн эле асыркыдай жана шаан шөкөт жасап,
анан кийин мен свадьба берем деп бир колунда жок болсо кредитин берип алып эми ыйлап тамымды алдырып атам деген ыйлаганды көп көрдүм мен эми. Кайнене келинди жумшаса кордукпу? Жок. Жумушун жасаткан кордук көрүп атабы? Мен азыр сөздүн төркүнүшү кайнене жөнүндө болуп атат да, мен өзүм кайненем жөнүндө айтайын да. Биздин убакта Советтер Союзу мезгили болчу, ошол илгертен эле биз даже улууларга өйдө карачу эмеспиз. Мен кайненемдин өйдө көзүн тирүү мындай көзүнө тике карай алчу эмесмин да. Кайненем мына бул жерде кайынсиңдимде отурат, мен эмем. Анан ошо тараптан да. Анан кайненем өзү аябай мындай каардуу эмес, мындай аябай мындай строгий деп айтканга болбойт, мындай аябай жумшак аял эмес, мындай катуу аял болчу. Жумшачу. Жок, андай кордук эмес. Бирок менин кайненем мага жакшы мамиле кылып, жакшы билбегендеримди үйрөтчү да. Биз милдеттүү түрдө үйдө жумуш жасашыбыз керекпи? Жасаш керек, албетте. Келин болуп келгенден кийин ар бир келин бул жака эмнеге келдим, менин милдетим эмне, кайсыл жака барам, эмнеге келдим, буларга көргөзгөн мен бул жака келгенде мен буларга кандай пайда алып келем, же болбосо мага кайненем, кайнатам мага ыраазыбы, күйөөм кандай жүрөм бул жакта деген ойлор болуш керек да. Анан агай айтып атпайбы, эгер сага кайнене акыл үйрөтсө, бир нерсе айтса, ал сага кордукпу деп эч качан да кордук эмес. Бул кайрадан ошол аялдын жетишпегендин толуктоо. Ал кайнене өзүнүн келечек неберелерин ыймандуу, тарбиялуу болуп өсүшүн каалап жатат. Оор кездерде биз келин жөнүндө талкуулап атканда кайненелер жөнүндө да ачык айтыш керек да. Кээ бир кайненелер бар да, баласына айтат, кетир бул келинди дейт. Кобра кайненелер бар. Ошо жөнүндө экинчи передача кылыш керек. Бу жерде бир беткей болуп атат. Жалаң эле келин жөнүндө кайненелердин да кыялдары ар кандай. Ошон үчүн кайненелер жөнүндө передача жакшы болсо, анан жана өзбек ажы туура айтпады, ким кордук көргөн деп. Аны бу жерден эч ким айтпайт, мен кордук көрдүм депчи. Анан эмне сураш керек? Өзбек ажы, сиз болсо башында эле айттыңыз да, келиндер булар фашисттер деп. Келин келбей жатып эле сиз аны душман кылып алдыңыз да. Ал келелек, али бир күндө боло элек, келбей атып эле аны душман кылып аласыз. Анан сиз ошол душманыңызга жакшы мамиле кылмак белесиз. Душманга эч качан жакшы мамиле кылбайсыз да, чынбы? Келинди келгенде эмес, бир жылдан кийин сына дейт. Ага мүмкүндүк бериш керек, убакыт бериш керек. Анан жана апалар да айтып атат да, бул жакта биздин тарбиялап чоңойткон балабызды келип эле кыз алып алат деп. 20 жыл баккан баласын 20 мүнөттө башка кыз алып алды деген сөз бар, чынбы? Ал ошол эле окуя, мисалы сиздердин деле башыңыздардан өткөн, сиздер деле 20 жыл баккан бирөөнүн баласына барып келин болуп калып атпайсыздарбы? Жанакы чыккан кыз чийден сырткары деген биздин элдин сонун макалы бар да. Бул эмнени билгизет? Бул келин барган жеринде жакшынакай оокат кылып, өмүр бою ошол жерде жакшы мамиледе бир туугандай болуп, чынында эле өзүнүн ата энесиндей, өзүнүн эле бир туугандарындай мамиле кылыш керек. Анан чындыгында эле ошондой болуп саналат да, чындыгында эле ошондой болуп калат. Жок, андай болбой, көп жерде ушундай болуп атат. Баягы көбүнчө жанагы агымга каршы сүзгөндү үйрөнүш керек болуп атат биздин коом. Агым деген кайсы агым келатса, дарыянын агымы. Ошону менен кошо сүзүп кеткен апендилик менен белимчилик биздин коомдо болуп атат. Баягы эл туураса туурап ысырапкорлук аштойлор мисал өтүп атат. Келин алууда жанагы королевадай кылып алып келүүнүн кесепетинен ошондон көп көйгөй келип чыгып атат. Анткени тигил келинде баягы өзүмчүлдүк менен эгоизм ойгонот да. Тиги жанагындай кымбат баалуу көйнөктү болгону бир күн кийет экен, бир нече саат. Ошондон баштап анан тиги бир нече кымбат машиналар ошону токтотуш керек жана агымга каршы сүзүү деген ошо да. Анан жаңгыс баласы барларды бөлүп кетип атат. Мына менде бир нече учурларды мен билемин, мага өздөрү да айтышкан. Жаңгыс баласын алып кетип туруп, келини бөлүп алып кетип туруп, кызмат кылбай, чоң көйгөй, чоң кайгыга алып келип, ошону стресс болуп ооруга чалдыккандар келген учурлар бар да, мага өздөрү сырын айтып, мындай болуп атат деп. Ошондой болбостук үчүн биз барган жериңде жакшылап оокат кылгыныңдагы түбөлүккө ошол жерден сен үй бүлөсүң дегенге биз үйрөтүшүбүз керек. Анан жанагы апендичиликтен куткарыш керек болуп атат коомду. Эмнеден гана болсо дагы коомдун кылып аткан иши муну коллективдүү адашуу деп коет да, коллективный бессознательность, коллективный заблуждение деп коет да, чоң жанагы Карл Густав Юнг сыяктуу психиатрлар дүйнөгө белгилүү. Багы көп элди изилдеп чыгып айтышканда, мынабу калың эл көбүнчө адашууда болот экен да. Ошон үчүн пастыр деп коет. Тиги христианстводо
паства багы мал сыяктуу мамиле кылынат да, мал сыяктуу көпчүлүк адаша берет экен деп пастор деп коет, молдолор, орустар мисалы христианство болот. Анысы кандай ошо кой сыяктуу болуп эле адашууда боло берет экен да, ошон үчүн биздин милдет ушундай болуш керек, коомубузду ошондой мал сыяктуу болуп адаша бербей, агымга каршы сүзүүнү үйрөнүшүбүз керек. Азыр кыздарыбыздын эмелекке сөздөр айтып атпайбы? Силер деле бирөөнүн баласына тийгенсиңер, силер деле бирөөнүн баласын жетелеп алып туруп кеткенсиңер, силер деле бирөөнүн баласына ушинткенсиңер. А эмне үчүн кийинки муундагылар андай болбошу керек? Мынакей көрдүңөрбү каякта жатып атат. Биз калк катары сакталып калышты кааласак, улут катары сакталып калышты кааласак, анда биздин улуттук элдик тарбия салтыбыз бар болгон. Ошол калктын ата бабаларыбыздын тарбиялык салтын биздин ата бабалар иштеп чыгышкан, аны биз өркүндөтүшүбүз керек. Ал Сиз ээрчитип кеттиңиз беле бирөөнүн баласын? Мен эчкимдин баласын ээрчитип кеткен эмес, мен уурдап келишкен. Мен аны тандаган да эмесмин. Аска отуруңуз. Мен аны тандаган да эмесмин. Ал биздин мезгилибизде ушундай биз көпчүлүк жок, ата энеде сүйлөшкөн эмес. Көпчүлүк кыздар мындай уялчаак кыздар жүрө берчүбүз, оосубузду ачып коюпчу. Анан бирөөлөр көрүп эле мынау кыз мага жагат деп эле анан алып кетчү. Анан алып кеткенде апалар келишчү да, айланып кана кетейин, кагылып кана кетейин, сенден согулайын жана башка бактылуу бол, тигил эле бул эле таш түшкөн жеринде оор болот. Эми кайра кетиш позор. Анан уят, элден эметесиң, ыйлайсың, чыкты, ошентип эле калчубуз. Көпчүлүк 60% ошентип эле үйлөнгөн. Кыздар айтып атат, сиздер деле башка бирөөнүн баласын алып кеткенсиздер да ээрчитип дейт. Жок, бизде моментте турмуш кыйын болчу. Ата энелер сүйлөшөт болчу. Эмне үчүн? Себеби жигиттер имандуу болчу. Жигит өзү барып ата энесине айтып, аларды даярдап, анан кийин олордон эл-журт келчү, туугандары келчү, анан биздин аталарым менен апаларыбыз менен сүйлөшүп, анан кийин той жасачу. Той жасап, анан кийин мисалы үчүн мени алып кеткен. Ошол менен мен жолдошум менен азыр 56-57 жылдар менен жашап жүрүп келатам. Өзбек ажытып мен жолдошум тааныйт. Кайненемде ошон үчүн 4 баласы бар болчу. Ошондо эң кичүү баласы менен жакшы көрүп, эң кичүү баласы менен жашачу. Биздин үйгө мындай как мейман болуп, сый-урмат көрүп кетчү. Себеби мен апам, например, апам дечүмүн, апамдан да жакшы көрчүмүн, ишенсеңиз. Ушундай сонун апа болчу. Жазышты билбейчү, окушту билбейчү, зато алтын жүрөгү бар болчу. Эч кимге жаман сөз сүйлөбөгөн болчу. 95 деп койгон кайненем бар болчу. Алтын кайненем бар болчу. Айтты алтын. Вот, ошон үчүн биз үй бүлөдө аябай жакшы да. Ошо туан жолдоштун туугандары биздин үйдө канчасы келип, окуп, жашап, канчасы бизге баардыгы рахмат болуп, ыраазы болуп кетишкен. Жакшы. Бүгүнкү күндө кайна энелерди мисалы кыздарды келин болуп келгенден кийин 4 балалуу болгондон кийин сына дейт, же болбосо макта дейт. Туурабы? Ошол сөздөр мына энелер, апалар билет. Бүгүнкү күндө эмне болуп атат? Биз келгенден тартып эле, ой, бул келин жакшы, мына бул кыз жакшы, бул кыздар жакшы кылып отуруп алып, акырында эмне болуп келип атат? Акырында жаңкы маселелер чыгып келип атат. Жаңкы той, үлпө тойлор келип атат. Жаңкы Европадан келген каада салт, батышынан, чыгышынан келген каада салттын баардыгын киргизип алып туруп, бул биздин салт, бул биздин салт. Жок, биздин салтта андай болгон эмес эч качан. Болбойт дагы. Биздин салтты карап келсеңиз, тарых беттерин ачып, андай салт деген нерсе жок болчу. Бүгүнкү күндөгү баардык нерселерди биз салт катары көрүп алдык. Ал нерсени биз жоюшубуз керек. Жок. Түп орду менен жок кылышыбыз керек. Биз келиндерди мактабай бүгүнкү күндө 4 балалуу болгондон кийин анан макташыбыз керек.
сиз айтып атасыз азыр чындыгында эле биз чыгыштын жана башка жактын салттарын өзүбүзгө жамап атабыз. Анан ошон үчүн биздин баягы каада салттар унутулуп баратат да. Эми үлпөттөй боюнча айтып кеттиңиз, ал боюнча мен таптакыр каршы ойдомун да. Мисалы кыз менен жигит сүйлөшүп анан кийин үйлөнөт көпчүлүк эле. Ошол үйлөнөрдө бала айтат, эптеп кызды көндүрүш керек да. Айды алып берем, күндү алып берем, антем минтем деп туруп алып келип алат дагы. Кызды аябай кыялдандырып аны ишендирип алат. Кыз деген аябай назик, ишенчекчан болгондон кийин ал аябай көп үмүттөнүп алат да. Анан келгенден кийин анын бири да болбогондон кийин анда башкача абал болот да, чынбы? Ошол үчүн ал бала жигит келе электе эле чындыкты айтыш керек да. Биз мындай кыялдануу жашоосу менен эмес, реалдуу жашоо менен жашаганды үйрөнүшүбүз керек да. Биз ошол пикириңиз боюнча мындай болот да, сиз айтып атасыз, көп нерселерди айтып салат да, анан реалдуу жашоого келгенде ал нерсе жок болуп калат. Мындай эптеп кызды көндүрүш керек, эптеп үйүнө алып келип алса болду. Көндүргөндө кантип сизге эмне деш керек? Ал айта реалдуу болгондо сен эртең менен 6-да турасың, үй шыпырасың, тамак жасайсың. Ошонун баардыгын айтыш керек. Эртеден кечке сиз ошентип сизге бул жигит келип айтып атат, сиз мага кызмат кыласың, сен бизге ажык айткандай кызматчы болосуң десе, сиз макул, мен сага турмушка чыгам дейсизби? Эгерде ал антип айта турган болсо, мен эми ал жерде ойлонуш керек болот да. Анткени эми кызматчы эле эмес, ал жерде мага карата мындай сый мамиле дагы болуш керек да. Келин катары бала мындай кылат да, эми калың тигияк буягы ас болгондо алдап тигини алып берем, муну алып берем деп аны көндүрүп алат, анан келсе эле баягынын баары жок деп. Бул кызым айтып атпайбы? Эми айла жок да, ошол үйдө жок болсо дагы үйлөнгүсү келет тиги менен. Анан ошондо эле кечирип биз баркыны жогуна карабай эле үйлөнгөндөн кийин бала төрөп баарын тарбиялап чоңойтуп эле караш керек да ошого да. Анан балдар эми айла жок, кичине калып айтып дагы үйлөнбөсө, анан үйдө жок болсо эмне кылат? Негизи ата-энелер үйрөт башынан кыздарга көндүрүш керек да. Мисалы калың маселесин айтып атасыздар, ошол эл эмне дейт, мындан калбайын, тигинден калбайын деп эле биринен аша бири берип эле азыр канча миң сомго жетип атпайбы чеги. А негизи эң жакшы кыз бул калың аз кыз экен да. Мына кыз киши кичинекей кезинен баштап ата-энеси ошого үйрөтсүн аны. Эң жакшы кыз ушул калың аз кыз болот экен, сен анын акчасына караба, байлыгына караба деп үйрөтсүн. А биздики тескерисинче болуп атпайбы? Үй ишиң гана кыласың, башка жака барып иштебейсиң, бала калап ата-энеге кызматын кайдан ошолорду гана кыласың, үйдө эле эме кыласың деп айттыңыз кызга. Ошол сыяктуу айтсам, а мен сага сулужангамын дейт да. Мына реально болгон нерсе да. Азыркы кыздардын ою ушундай боло турган болсо, демек эртеңки кайнене менен боло турган мамилени таптакыр түшүнүш кыйын да. Комплекстүү түрдө карашыбыз керек да. Эми келин жакшы болсо эле баары жакшы болуп кетпейт. Же тиги тарап жакшы болсо эле келин жакшы жаман болуп кетпейт. Ошон үчүн баардыгы ниетибизге жараша. Мен ойлойм, үй бүлө маселесин бул мамлекеттик идеологияга айландырышыбыз керек. Ошондо кыргыз элик сакталып калат. Сиздин келиниңиз барбы? Менин келиним бар. Сизге келиниңиз кызмат кылабы? Ооба. Биз келинди алардан мурун ниетибизди аны жакшы ой менен, жакшы ниет менен күткөнбүз. Биздин ошо ниетибизге жараша, Кудайга шүгүр, биз сыймыктана турган келинибиз бар азыр. Мен оюмча жеткиликтүү түшүнүк менен мамиле кылган үчүн биздин үйдө, мен айтып коеюн, биздин үйдө мындай проблема жок. Мен бардык эркектерди айта албайм, бирок закондун ушул жашоонун ушул мерчемине келип жатат. Эркектер бир канча пайыз күнөөлүү болуп калып атабыз да. Мисалы мен Москвада мигрант болуп келгем да. Москвада жашоо сиздер айткандай эмес, вообще башкача жашоо. 30 000 рубль эркек таап келсе, 35 000 рубль аял таап келет. Анан мен мигрант болуп жүргөндө мен теолог катары мага кичине арызданып калды бир келин. Жолдошум 30 000 таап келет. Мен 35 000 таап келем. А эмне үчүн мен анын кирин жуушум керек? Эмне үчүн мен андан биринчи туруп тамак жасашым керек? Ал акчадан мен көп таап атсам, деди. Мен таң калып калдым чындап эле. Анан мен диндар болгондуктан диний эрежени айтып бердим. Буга толугу менен жолдошуңуз күнөөлүү дедим. Нафака деген түшүнүк бар динде, исламда. Нафаканы толук эркек камсыз кылыш керек. Эркек аялды Москвада эмес, даже Кыргызстанда өз мекенинде иштетпеш керек. Үйдүн гана жумушун кылыш керек. Эч кандай акча таап келүү, үйдү багуу деген аялдын милдети жок. Буга толуккан эркектер күнөөлүү болуп атабыз. Ошон үчүн айрым эркектер ушул жактан алсыз болуп, апабыз айткандай, чыныгы кайраттуу болбой атканыбыздан кыздарыбызды бош коебуз. Кыздар эмне кылыш керек? Элден калбай, кичине тыйын табайын дейт дагы, анан албетте тил узун болот. Биз келиндердин негизги милдетин унутуп атабыз да. Жакшы келин
жаман эркекти орто кылат, ортону жакшы кылат, жакшыны эң жакшы кылат деп айтылчу. Жаман келин эң жакшыны жакшы кылат, жакшыны орто кылат, ортону жаман кылат деп айтылчу. Эң бул чоң эмеси аялдын милдети, келиндин милдети. Эркектин рухий өнүгүшүнө, баардык жактан өнүгүшүнө салым кошо турган милдетин айта албай атабыз, жок болуп атат да. Ногу кайнене деген келинге бир убакта эле эми жаңы апазы, ошол убакта эле тарбиячысы, ошол убакта эле эң жакын кишиси. Бул кайненесиз ошо негиз болбош керек. Анткени кыз менен жигит үйлөнгөндөн кийин алып кетип калса, сразу жигиттин башын айландырат да, все приватизацияга 100%. Вот бала кул болуп калат. Мына көрүп атабыз да. Неге? Анткени экөө почти тең болгондо кыз киши улуулук кылат. 18-теги кыз 33-төгү эркекке барар дейт. Умственный развитие, мына развитие боюнча, өнүгүү боюнча. Ошон үчүн башын бир заманта айландырат да кетти. Ошон үчүн жанагындай алып кетпес үчүн, балаңды кул кылып албас үчүн кайнене карап туруш керек, келинди базага алып туруш керек. Эй, кантесиң? Эй, антип сүйлөбө. Эй, андай мамиле кылбай. Ана ошон үчүн айтам, кайнене 100% укугу бар. Кайнене келинге 100% укугу бар. Айтыш керек. Билбегенин көргөзүш керек. Бирок жанагындай жарым жумушун кыла албасын. Жарым жумушун кыла алсаңар, эртең келин кылбай коет. Азыр кээ бир кайненелер бар. Уктап алсын, оңго чейин. Дейт да, эртең мененки завтрак даярдап коет да. Келинге өзүнө кыла турган ишин кылдырыш бул эч кандай кордук эмес. Будан эч кимдин колу сынып калбайт, буту сынып калбайт. Анан келип алып эле бирөөдүн баласы деген бултур эмес. Бирөөдүн баласы болчу. Эми биздин бала. Мына келинди биз уже өзүбүздүн кызыбыздан жакын. Биздин кызыбыз чужой. Кетти, болду. Биздин кызыбыз айланып кетейин, оякка бар да, ошого биле бол. Ошонун кызы бол, ошонун бүлөсү бол. Тура эмеспи? Келин бияка келгенден кийин айланайын келин, кел. Биздин киши бол. Биздин бүлө бол, биз менен бол. Эми биз келип бир аз жумшасак, кордук, анан деген бул такыр тура эмес. Ошон үчүн мына кайнене строгий кармай берсин. Бекемеле боло берсин. Апазындай эле, апазды эле кээде чымчып алчы. Ошо кайнене ошо чымчыбайт. Вот. Апазы келип сөгөт, урушат, кыйкырат. Мында да ушундай адамдарда эме болот да. Кайнененин баары зөкүр. Апазы жакшы деп. Жок, ошол эле кайненесиңер силер. Ошол эле апазыңар тура. Бир аз эле айырмасы болбосо, может силер апазынан да жакшыраксыңар. Анан келип эле кайнененин баары эле кордойт дегендей эме түзүлүп атат да. Жок, андай эмес. Наоборот, кээде кайнене эң жакшы силер үчүн. Саламатсызбы? Сиз биринчиден айтып кеттиңиз, келиндер бул фашисттер болот дедиңиз. Бул мен сизге каршы чыкмакмын. Себеби биринчи келгенде эле мисалга карасак, наристени эми эле басып келатканда барып эле бар сен бас деп койсок, туура эмес да. Ал жыгылып түшөт. Ал ошодон бери баскысы келбей калат. Ошондуктан биз биринчи наристени алып, кел сага жардам берейин деп ага поддержка кылышыбыз керек. Ошондой эле келинди дагы алгандан кийин ал деле бирөөнүн кызы да. Сиз деле кызыңызды бирөөгө бергенден кийин андай жаман нерсени көргөндү каалабайсыз да. Ошондуктан биринчи келгенде жардам беришибиз керек. Мындай болот, биздин үй бүлөндө мындай тартиптер болот деп ошентип биз айтып кетишибиз керек да биринчиден келгенге. Кыздардын баары айтып атат, биз эчтеке билбей барып атабыз, бизге көрсөтүш керек, бизге үйрөтүш керек деп. Апаңардын үйүңөрдө жүргөндө эмне кылып жүрөсүңөр? Силерди үйрөтпөйбү? Апаң айтат да, эй, барганда моуну кыл деп. Силер даяр алып атат, силерди кайнене үйрөтүш үчүн алып аткан жок, ал мага кызмат кылсын деп алып атат. Ассаламу алейкум. Эмне дейсиз ошол боюнча? Биз айырге барганда биз кайсы идиши каерде турарын билбейбиз да. Жок дегенде бир жума, бир ай жардам берсин. Жардам берсе деле мындай толук ошо бизге аралашып иш кылсын демей, бирок идиштери каерде, бул эмеси, пландары, мындай кандай десем, ошо кайсы нерсеси каерде турарын жана ошолорун үйрөтсүн. Пландарыңыздан бери айтышыңыз керек экен барганда. Өзүң келин болуп барганда даяр болушуң керек. Идишти тааныйсың да,
кухнясы каяк экенин билесиң. Анын баласы жакшы. Анын баласы жакшы. Ага кызмат кылууну каалабайсыңбы? Күйөөң жакшы. Энеси жаманбы, атасы жаманбы? Сен үйдө күйөөгө тие турган болгонго чейин даяр болушуң керек. Даяр болушуң керек. Кухня эмес, биздин убакта эшикке эле отун жагып, көң жагып. Эжеке канча убакыт керек эле ошо сизге ошо казан аяктан канча? Ошо даяр барышың керек. Жок, казан аяк таппай калат турбайбы? Таппай издеп эле. Өзгө. Жок. Өзгө мен бул келин, бул кыздын сөзүн колдойм. Бул айтып атат. Бул казан аякты биринчи келген киши, биринчи жаңы бозогон аттап келген билбейт. Аны идиш аяктын кандай экенин билет. 3 ай керекпи ошого казанды көрөсүңгө? Жок, ажке. Сөзсүз түрдө чоо чыркап жаңы келген, өзүн батын албай аткан, уялган эмеге кайнене айтып көрсөтүш керек. Мына айланайын. Муреки жер кухня. Ошо канча керек? 1 ай керек, 2 ай керек. Жок, эми 1 ай болбосо дагы эми акырындык менен ал өзүнүн эгер баягы кыз аябай илимдүү, билимдүү болсо батери жөндөп кетет, бирден машка жетпей. Бир күндө деле билип коюшу мүмкүн. Ар кандай да адамды 5 кол тең эмес, ажеке. Ошон үчүн биз азыркы жаштарды коркутпай, үркүтпөй, сөзсүз түрдө мен кайненелерге, энелерге айтар элем. Кыздарды жакшылап, келин келгенде жакшылап тарбиялап, колуңардан келишинче жардам бериш керек. Ыйманга тарбиялаш керек. Мыногу кыздар бар го? Мына кыздар. Сиздин балдарыңыздарды 15 мүнөттө башына айландырат. Анан кийин келип 3 ай бою казанын таппайт экен да. Көпчүлүк апалар айтып атат, биз келинди тыйышыбыз керек, келинге укуктуубуз жол көрсөткөнгө депчи. Бирок бүгүнкү күндө келиндериңиздерге айта аласыздарбы? Туура эмес кылып атса, сен туура эмес кылып атасың. Туура эмес кылып атканда айта аласызбы? Сен алдап антип турба, мынтип отурба деп. Жок, мен айткым келет да, келинди айтыш керек, жакшы бол деген айтыш керек да. Мен айта аламын, мени урматтагын, мен сага баламды берип атамынбы? Ушунча бактым мен. Мен баламды осы сага берип атам, сен мындан ары жолун бузбагын, мага каршы кылбагын деп. Мен маселе мындай болуп атат, көпчүлүк кайненелер азыр келиндерден анан эмне айткым келет да, эми ошо туура эмес кылып аткан, бирок айта албайт. Анткени ойлойт, жаман көрүнүп калбай, эми ушул келиним мени жаман көрүп калбасын деп. Жок, мен айткандыктан айта албайт. Азыр бауреке маселе талкууланып жаткан маселе аябай көйгөнүү болуп атат да. Ошон үчүн элдер баягы жүрөгүнөн чыккан сөздөрүн айтып атат. Өткөндө да радиодон ушул передача болду. Келиндерди тарбиялоо боюнча. Эми бул бүгүнкү кыз эртеңки келин да. Эми ушул кадыр жакшы бир идея пайда болуп атат. Бауреке турмушка чыга турган кыздарды келин кылып даярдоо боюнча академия ачып атат. Мына ойлоп көрүңүздөр, бул абдан жакшы. Ошол келин барганда эмне кылыш керек? Психологиялык жактан даярдап, анан сени эмне күтүп турат ал жерде? Сен ошол жерге жанагындай балтырың батып кетиш үчүн, сен ошол жерге камыр жумур болуп аралашып кетиш үчүн эмнелерди жасашың керек? Кызды даярдап, психологически даярдап, образование берип, анан көбүнчө опытный мына биякта жогорудагы сол жакта, оң жакта отурган кайненелер ошол жерге академияга барып, ушул ойлоруңарды айтасыңар. Анан ошол кыздардан анан Кудай буйрса сонун келин чыгат. Эми кол чаап койсоңор болот. Академиянын ачылып аткандыгы бул ата-энелер тарбиясы жетишпей атат деген сөз эмеспи? Демек эне тарбия бере албай атат, ошондон академия ачыш туура болуп атат да. Бере албай аткан үчүн ошо келиндер туура эмес нетет экен да. Мисалы үчүн кээ бир ата-энелер болсочу, келген келинге алтын балык болуп берет. Баласы болсо баягы алтын балык бар эмес беле Пушкиндин немесинде, сказка бекер рыбки. Бир кемпир бар го, неме ошол келин болсо ошонун тас кейпи болуп турат да, анан кийин болсо алтын балык болсо ата-энеси. Анын сөзүн аткара берет, этегинде анан баш көз өткөткөндөн кийин анан балдар калат экен да. Бул эми орус жомок болчу да. А биз кыргыз жомок болуп атпайбызбы? Анан кийин болсо кайненеси кайнатасын кордоп жүргөн, анан кийин болсо ал көз өткөткөн анын балдарын кордоп жүрөт. Биз кантебиз мисалы үчүн? Ата-энемди кордоп жүрдү эле, биз кор болуп атабыз. Ошон айткым келет да, келинди тарбиялаш керек. Келинди тарбиялаш керек, бир күндөн баштап туура эмес айттыбы, сеники туура эмес деп. Тарбия бериш керек, айтыш керек, акылды айтыш керек. Мен ошого. Мен дагы бир эме айтып коеюн да, мында да. Жана мен келинди эме десем, кызматчы десем чычалап атат да берде. Келин бир эле кызматчы эмес, келин уборщица, келин официантка, келин жанагы гостиницада эметкен ким эле? Горничный, уборщица, техничка, торпок байлагыч, тоок багыч, корошуп кыргыч бүт баары бар да. Уборщица экенсиздер, универсал болушуңар керек экен. Кыздарга
биринчи класска бердиңиз туурабы? Биринчи класска чейин сиз кандай тарбия бере аласыз? Бере албайсыз туурабы? Биринчи класстан 11 класска чейин ал мектептеги мугалимдердин сөзүн угуп ошондон эми тарбиялат да. Ата-энесинин тарбиясын аз угуп атат. Андан кийин 4 жылдык университетке кетип атат. Университеттен коом башкарып атат аны. Сиз башкарбайсыз да. Мисалы үчүн сиз биринчи класстан 11 класска чейин окуду, окугандан кийин турмушка бердим дейсиз туурабы? Турмушка бергенден кийин Жакилия доорун сиз эми алып келип атасыз да, чындыгындачы. Эмнеде? Ал илимсиз болуп атат. Ал мектепте жашап турбу. Азыр иш кыла турган иш жок да, мисалы үчүн. Кыз эмени кыз мектепте жашаган жок. Кирди болсо илишип турган машина жок. Кыз бар го, эмес бул деген. Кыз мектепте жүргөн жок, жашаган жок. Азыр ар бир кыздар, ар бир балдар акылдуу болуш керек. Өзүнүн ыйманы болуш керек, өзүнүн ою болуш керек жакшы. Ушу будущий кыргыз болгондой, мусулман болгондой биз өзүбүздүн салтыбызды, үйдөн эне аталарыбыз кандай болгон, бир туугандарыбыз кандай болгон, тааныштарыбыз кандай болгон, ошолордун жакшысын алып, жаманын ташташ керек. Мектепте окуп атат, университетте окуп атат, анан кийин силер караңгыбыз. Жок, кыз мен менен жашап, күндө көрүп атат. Менин аялым менин атамды кандай сыйлап атканын күндө көрүп атат. Күндө көрүп атат. Биздин үйдө жашап атат. Өзү келип апасынын жанында жардам берип жүрүп түшүнүп чоңоюп атат. Бул келип сокур болуп эле, эч нерсе көрбөй эле химия, физикадан башка эч нерсе билип барган жок. Биздин кызыбыз биздин колубузда кечке чейин тарбия көрүп жүрөт. Биздин аялыбыз ата-энеге канча кызмат кылганын көрүп чоңоюп атат. Кайнатага, кайненеге канча кызмат кылганын көрүп чоңоюп. Ошол биздин аялыбыз кызмат кылып атат, бәріне кызмат кылып атат, коноктун бәрин тосуп атат, кайненени массаж кылып атат, укол салып атат, башка бүт баары. Ошону көрүп чоңоюп атат кыздарыбыз. Келип жапайы болуп чоңойгон жок. Ошо бизди көрүп чоңоюп атат. Анан мен ошону айтам, мына бизден даярданып баратат. Анан кийин башка жерге барганда анча-мынча жетишпегенин кайнене жана главный инженер гайкаларын бурайт. Кээ бирлерине мындай подправка киргизет. И уланып кете берет. Биздин кызыбыз, азыр мына биздин кыздарыбыз мына кухняны тааныбай калыптыр. Эмнеде ойтот да, кухняны таанып түшкөртүп. Кечке чейин кухняда жүр кыздарыбыз. Кыздарыбыздын тарбиясында кемчилик өтө көп болуп атат. Коомдун проблемасынын көпчүлүгү балдарыбыз оң жакка өттү. Багыт алды уже. Кыздар тарбиясында өксүгүбүз өсө чоң болуп атат да. По большому счету бул аксакал агайдын айтып атканы хотя силерге оор тийип атат, ачуу чындыкты айтып атат. Бул жерде көп эле ата-энелер азыркы учурда мындай иштеп, балдарын садикке берип коюшат да, өзү изилдөөчүлөр изилдеп чыккан экен, өзү хотя бы дейт ата-эне 3 жашына чейин караш керек экен да баланычы. Азыр 2 жашка чейин уже садикке берип ташташат го. Бул жерде көп эле нерсе чөйрөгө байланыштуу болот да, бардык нерсечи чөйрөдөгү балдар кандай болсо ал бала да ошондой тарбия алат да. Мисалы бул жерде негизги маселе ата-эненин тарбиялабаганында болуп жатат да. Чөйрөдөн көрүп, аз көп эле телефондордон карап, көп нерсе психология өзгөрүп атат да, барган сайынчы. Азыр заман башка деп заманга төңкөп коюп атабыз, бул деле туура эмес. Бул жерде ушу ата-эне өзү тарбиялап, ушу өзүнүн өткөргөн жашоосунда көргөн тажрыйбаларды баласына да үйрөтүш керек да. Анткени ошо ката кетирген нерселерин ошо баласы кылбаш керек да, ал нерсеничи. Бир адам ката кылды, аны экинчи адам улабаш керек да. Ошонун катасын улабай не кылыш керек. Анан бул жерде көбүнчө кыздар мындай жашоого, турмушка даярданып барышыбыз керек да. Бул жерде бир аксакал айтып кетти. Бул жерде айымдардын академиясын ачыш керек депчи, мындай турмушка. Бул немеге мен абдан немемин, мындай каршы эмесмин да. Окумаксыз, оюм. Окумакмын. Анткени рахмат. Бул жерде кыздарды көрөлү. Эме кылып жатпайбы? Жок, чындыгында сиздин деле оюңузга кошулам. Бул жерде мисалы үчүн хан түшүндө эме көрүп турат экен, түш көрөт экен да. Түшүндө бул эме болуп калат экен, өлүп калат экен да. Туугандары баары өлүп калып, анан өзү өлүп калат экен да. Андан кийин ошондо ошол түшүндө жоорткан адамдар чакырганда, ой жууругандардычы чакыртканда ошол бирөөсү келип туруп, сиз аз жашайт экенсиз дейт да. Аз жашайт экенсиз деп. Анан дагы бирөөсү келип айтат экен, сиз башка туугандарыңызга караганда узагыраак жашайт экенсиз депчи. Бул жерде сөздү кандай айтыш эмес, туура айтыш керек да. Мисалы үчүн келин бул уборщица деп атасыз. Короче, мындай пас карап атасыз да биздечи.
ал деле туура эмес да негизинен. Кыздарды тарбиялоодун эң кем болгон жери бул жаш кезинен биз ата энелер иштеп кетип атабыз, садикке берип атабыз. Көчөнүн жаратылыштын тарбиясы менен тарбияланып калып, бүгүнкү күнүнө көп түшүнүк өзгөрүп кетти. Батышты дуурады, чыгышты дуурады, ошол жака карап кетип атат. Негизинен келиндин татыктуу келин болуусуна өзүнүн энеси, кайын эмес, өзүнүн энеси. Эгерде өзүнүн энеси татыктуу тарбиялаган болсо, демек ал татыктуу келин болот. Ал эми өзүнүн энеси жакшы караган эмес болсо, демек ал кыз жакшы келин боло албайт. Бүгүнкү күнүнө биз өзүнүн ата энелерибизди күнөөлөбүз келбейт. Бирок ошол нерсеге жетип атат да. Келин менен кайнененин эле сөздөрүн айтып атабыз дагы, анан кийин бул жерде эң керектүү нерсе бул кыздын энесинин тарбиясы да. Бул жерде эне кандай тарбия берсе, ал жерде да ошол тарбиясын, алган тарбиясын ошол келин болуп барган жерде да көрсөтө алат да. Мисалы үчүнчү, болочок келиндер жанагындай кайненесин массаж кылганды да үйрөнүшүп алыш керек деп айтпады Өзбек ажа? Мага ушул жер жабык калды. Академияга ошону сабак кылып киргизиш керек. Академияны ушуну киргизиш керек. Себеби психологический контакт, анан физический контакт деген бар да. Ошол массаж кылып атканда кайненесинин ачуусу да таркайт, экөө бири-бирине жакшы болот. Массаж кылып атып кайненесин кичине баягы жумшартып, аябай жакшы кайненелерге жакты настройго салып коет. Бул бала айтып атпайбы, энеси тарбиялайт дейт. Эне эч убакта баласын, кызын жаман болсун деп тарбиялабайт. Баланын өзүнүн ар жагында болуш керек. Кичине акыл эс киргенден ойлонуш керек. Кой, мен кандай болушум керек? Жакшы кишини үлгү алыш керек. Ушу жатып калган, арак ичип жатып калган энеде баласына жамандык каалабайт. Кызым турмуштан ажырашып кетсин, балам ажырашып кетсин деп чоңойтпойт да баланы. Балдар дагы мына азыр чоңоюп турасыңар. Сен дагы үйлөнөсүң, бала көрөсүң, келин аласың, кыз бересиң, анан билесиң. Эже мындай деп, эжеке мындай. Эже сизге Булардын айтканы туура. Анткени мындай да, азыр жакшы болсун деп каалайт, бирок каалоо менен эле бүтпөйт. Тарбия керек. Мисалы мындай да, сен кызым кечке чейин уктаба, сен эртең келин болосуң, сени кайненең көргөзөт сага деп айтпайт эч ким. Сен барганда кайненеңди ушинтип кыласыңбы деп эч ким айтпайт да. Анан ошол менен чоңоюп барып, кыз почти дикий да, жапайы. Эч нерсе билбейт, жана айтпай кухняны 3 ай издейт экен да, кухнядан казан каякта деп. Эч нерсеге даяр жок. Жумуртканы да бышыра албайт керек болсо. Ошентип барып атат. Анан баргандан кийин давай дейт, кеттик Коля. Всё, жашабайм мен жашабайм дейт, сенин атаң менен. Мына энеси үйрөтүш керек эле, өлүмдү көрөм, барда ошолордун батасын ал, барда ошо мына мени сыйлабай эле кой, онон сыйла. Мага жакшылык кылбай эле кой, ошого жакшылык кыл деп айтыш керек эле. Жок, наоборот, ичиме батпаган, тышыма батпаган, кел. Анан карасаң, кызы ай сайын эле үйүндө жүрөт, айлап жүрөт үйүндө. Анан кийин күйөө баласы, кайнатасын баарын тыштап коюп, апасынын тилинде жүрөт. Апасы, кайнежелер башкара алган. Ушундай болот азыр. Келип, аякта эмне ушунча айлык менен жашап жүрсүңбү? Москвага кетип кал, Японияга кетип кал деп жүр азыр кайненелер, кайнежелер. Жана сөзүңүзгө жооп берип коюн эже, азыр эже. Жана сөзүңүзгө жооп берип коюн, айттыңыз сиз баланын өзүндө болуш керек деп, ата энесинде эмес, баланын өзүндө болуш керек деп. Айтайын эже, мына караң, кайдыгер болбо ар ишке, кайрылар жатат ар иште дейт. Көрктөндүр чырпык кезинде көргөндү кылат нар иште дейт. Көрдүңүзбү? Бүгүnkү күнү ата эне кандай боло турган болсо, ошол бала да ошо ата энесинен көп тарбиялат. Бүгүnkү күнү жаш балдардын көбү ичип жеп атат. Эмне үчүн? Анын атасы ичет, чегет. Көрдүңүзбү? Бала ошол тарбия менен чоңойду, демек ошону кылып атат. Эгер ошол ата эне ичпесе, чекпесе, намаз окуса, ошол бала да намаз окуйт. Мисалы, мен ата энем намаз окуйт, алхамдулилла. Мен ошонун артынан бүгүнкү күнү намаз окуп атам. Эгер мен ата энем ичип чеккенде билбейм, Кудай билет. Ал жагынчы. Жакында үйлөнөсүз, эми Кудай иншаллах, анан Кудай буйрса, анан кантип тандайсыз? Сиз кантип билесиз кызды сүйлөштүрүп, ал кандай тарбия алганын? Сиз алып аткан жарыңыз кызмат кылабы, кандай кызмат кыларын албай туруп, көрбөй туруп кантип билесиз? Эми аны ата энеме кеңешем, ата энем эмнеси ошого карап көрөм. Эгер ата энем көбүнчө эле өзүмө тандоо бере турган болсо, демек өзүм ыйманына карап көрөм, алган билимине, жүрүм турумуна, сүйлөгөн сөзүнө карап. Азыр Гүлайым апа айтып кетти, ыйманы бар, бирок дээринде тарбиясы жок болушу деле мүмкүн деди, чынбы? Энесин көрүп кызын ал деп. Энеси кандай болсо, ошо кызы ошондой болот. Энеси эмне кылып атканын, оокатты кандай кылып атат, кайненесин кантип сыйлап атат, кайнатасын кантип сыйлап атат, күйөөсүнүн туугандарына кандай мамиле жасап атат, ошонун баарын кыз байкайт. Анан ошо барган жерине так ошондой мамиле кылат. Ошон үчүн кыргыздар айтып койгон, энесин көрүп кызын ал деп. Чай кайнатып бербегендер да бар.
кайненелер. Эме энесин келсе тияка тиги мамама, а сен тиги кайненеңдин иши да жок. Анан баласы слабый болуп калат, кээ бирөө айта албайт. А кээ бирөөнүн баласы кыйын чыгат. Апама унчукпа, мындай кыл, тигиндей кыл деп баарын тең айтып турат. Көп деле акыл керек жок. Мисалы мында да айылдын баары эле гений деп атсың келиндер. Мына илгери мындай болчу да, бүт келиндер шыпылдап эле кызмат кылчу, баары жакшынакай оокаттарды жакшынакай жасачу, келип бир тойчук болсо 3 күн 4 күн ошол жерде кызматта жүрчү, баары ушундай болчу да. Гений деле эмес, обычный эле да. Берге көп акыл деле керек жок. Бул жерде жанагындай да өзүнүн ордун билсин. Каяка жумшаса да барча эркек келиндер тура эмеспи? Ошондой да. Анан кийин силерди биз картайганча эле жумшай бербейт. 3 жыл 4 жыл жумшайт, жаш келиндер жумшайт. Бүтүн баарын жасап турсаң, ал күйөө деле сени кетиргиси келбейт. Мындай адан кантип айрылып калам деп сени наоборот коргоп турат. Ошон үчүн күйөөңдү да ыраазы кылышың керек. Ошо барган жериңди да ыраазы кылып, даже күйөөңдүн эмелерин, туугандарын бирдеме проблемаларын чечип, ошо киришип эметсең, ой бул келинден айрылбайбыз деп бирдеме болсо сени коргоп турат кайра. Бул жерде азыр 55 жаштан 70 жашка чейин апалар отурат да. Булар күнөөлүү эмес. Көмүскөдө калып калган эжелер бар да, сиздердин кыздарыңыздар болуп калат болгондо. Бир 40 жаштан 55 жашка чейин чыныгы кайненелер ошолор. Сиздердин келиниңиздер булар эмес. Сиздер уже эң кичүү балдарыңыздар үйлөнүп бүткөндө мен билип турам, апама салыштырыпчы. Ошол эжелер чындыгында күнөөлүү ажыке. Сиздин жана көйгөйлүү суроолоруңузга ошолор келип жооп бериш керек эле. Көчөдөн көрүп жүрөбүз, чачтары үрпөйгөн. Сиздерде баарыңыздарда жолук бар татынакай. Аларда жолук жок. Анан ошол кантип анан өз кызына келиндикке тарбиялайт. Мына айрым учурда мына мен карындашым, келинчегим жолук салынат, кайра ушуларга тийишет. Сен эмне кемпирдей болуп чүмкөнүп алгансың? Эмне үчүн араптын эмесин кийип алгансың деп. Мына апалардан мисал алсак болот го. Апалар эмне үчүн жолук салынып турат? Значит, биздин салтыбыз да бар, динибиз ушундай. Ошолор анан кантип анан кызын, өз кызын келиндикке тарбиялат, түшүнбөйм да. Байке көтөргөн маселе аябай сонун болду да. Себеп дегенде бүгүнкү күндөгү ошол 45-55 жашка чейинки апалардын бизге берген, мындайча айтканда келиндерге берген тарбиясы башкача. А ошол эле келиндерге берген тарбия, келиндер алган тарбиясы бүгүнкү күндө ошол кайненени, же болбосо кайнатаны, же болбосо күйөөнү кандай башкарыштын жолун булар бүгүнкү күндө жанкы көз ачыктар менен иштешип, ар кандай беркиндей маселелерди берип туруп, күйөөсүнүн көзүнө жанкыдай бир ийне же болбосо ар кандай бир маселелерди колдонот дагы, анан күйөөсүн башкарып алган кыздар жок эмес бүгүнкү күндө. Толтура андай нерселер. Мисалы ата-энебиз бизге күйөөгө кете элекпиз али, бирок айтат да, сен деген эрге тийсең 2 күндө эле келесиң дейт да. Ошентип айтып берет, анан ошол нерсе келет да. Жаманды айтсак, ал ошол сөзсүз келет экен да. Ошон үчүн жакшы сөздөрдү айтышыбыз керек экен. Мисалы сиз жогоруда айтып атасыз, кызматчы, уборщица андай, мындай. Жок, андай эмес. Ошол келинди кыз деп, кызым деп айтсаңыз, анда ал сизге кыз болуп берет экен да. А башка деп айтсаңыз, башка болуп берет экен. Ал эми мисалы келиндер биринчи кезекте өзүнүн милдетин билиш керек, андан кийин укугун билиш керек. Мен мисалы ошол нерсени өзүмө тутутам да. Эгерде мен кийин келин болсом, биринчи милдетимди билем, андан кийин укугума өтөм да. 2 жыл 3 жыл милдетимди аткарам өзүмдүн. Макул, кайненемдин сөзүн угам, күйөөмдүн сөзүн угам, башканы сыйлайм, милдетимди билишим керек өзүмдүн. Андан кийин укугума. Эми укугум болгондо мен элдин аялдарындай болуп, эч нерседе муктаждыгым жок болуш керек. Менин күйөөм бардык нерсени мага камсыздап туруш керек. Эгерде ал мага камсыздап турбаса, ошол нерсенин аркасында мен иштеп үй бүлөмдү багышым керек да, балдарым бар. Балдарымды багышым керек. Эгерде күйөөм иштебесе, мен иштебесем, аларды ким бакмак эле? Ошол нерсенин аркасынан баягы эркек менен аялдын ортосундагы мамиленин бузулушу ошол нерседен болуп атат да. Күйөөңүн акчасы аз болсо эле кетип каласың муну. Жок, мен кетем деген сөздү айткан жокмун агай. Мен ал жерде ошол үй бүлөнү сактап калуу үчүн мен өзүмдүн болгон күчүмдү жумшайм деп атам. Иштейсиз? Ооба. Иштеймин, бирок күйөөмдү башкарбайм. Азыр молдолордо ушундай болгон да, жанагы западный идеология болгон. Аялыңды сыйла, аялыңды сыйла, биз анысы деле сыйлап атабыз. Биз аны анысы деле жакшы көрүп атабыз, жакшы көргөнчө алып атабыз. Жок, сыйла эле, сыйла. Мага бир өзү чалат да, бир аял. Ажыке кечке чейин эле аялыңды сыйла дей бересиңерби? Аялыңды сыйла дей берип дейт.
балам аялын сыйлап мени сыйлап атат. Аялын сыйлап дейт, кайненесин больницага алып барып, кечке чейин ошону машинамен ташып жүр дейт. Мен оорусам, даже мен сурап атат. Мына аялың сыйладай берип, ушундай ушуга жетип калып кетти. Убакыт аз калып тур, жыйынтыктап коелу. Жыйынтыктоо сөздөр болсун. Келинге кайнененин укугу бар. Анан кийин бир нече жыл силерди гайкыңарды бурайт, кыйнайт, ага чыдаш керек да. Ол чында турмуш оңой эмес, турмуш кыйын. Андан кийин силер да кийинки келгендерди ошондой эле кыласыңар. Ошо келип силердин калууңарга көнүп, силердин законуңарга көнүп, вот эметкече. Мен айтканым жанагындай да, жана айтпай койгон кайненеден коркуш керек. Ошол коркунучтуу кайнене. Келип мынтип карайт да, келиндиги жакпайт, анан унчукпайт да. Анан келип өзү кыла берет да. Анан эмнеси келин кыла албайт дейт да. Жок, келинине жакшынакай эле, баары колду буту иштеп атат. Жуну айтыш керек. Коркпой эле. Анан кетип калат деп коркот да, коркпогула кетсе кетип калсын башынан баштап. Анан 3 балалы болгондо кетпесин. Сразу иди отсюда. Мындай да жанагы кызматка алгандай эле да. Келинди алдым кызматка. Жакшы болсо айланайын деп премия бересиң, мактайсың, турабы? Жактайсың. Анан кийин колунан келбей, улам шалтырык болсо, бир нерсе болсо, уршасың, эметесиң, анан болбосо совсем жумуштан айдайсың. Ошондой эле да. Берди. Анан ошон силер айда бербесин деп аракет кылышыңар керек. Ляппай. Урушса эч нерсеңер сынып калбайт. Кыйкырса эч нерсеңер эметип калбайт. Кандай эле силер башка кайненеге барсаңар деле ошол. Кайненелер баары мына могу эле аялдардай. Мага бир 80ден өтүп калган нарындан байбиче келди. Ошол именно ушул темага үй бүлөгө байланыштуу да. Ал киши Конфуцийди окуйт экен. Ана мен таң калдым, бул Конфуцийди анча-мынча академиктер окубайт эле, байбиче айтып бериңизчи, бул эмнени алдыңыз десем, үй бүлө деген, семья деген сөз байыркы латын тилинен терпение дегенди билгизет экен. Чыдап, чыдамдык. Мына эми ушул жерден сөздүн токотор жерине келе турган болсок, кайненеси дагы, кайнатасы дагы ошол келин келгенден кийин ошол үй бүлөнү сактап калганга аракет кылыш керек. Эрди катын бири-бирине чыдасын деп кошуп коюптур. Көпчүлүгү эле ит менен мышык болуп жашайт. Чагылган чартылдайт, урушуп кетет, тытышып кетет. Бирок көчөгө чыкканда эле кол туташып койкоңдоп калат, ойлойт сыртынан, сонун турбайбы депчи. Чындыгында ачуу турмушта баарыбыздын башыбыздан өткөн ит менен мышык болуп тытышып кеткен күндөр болот. Ушуга да даяр болуш керек. Ачуу чындыкты айтыш керек, баары эле момундай сонун дебей. Ошон үчүн терпение деген бул сабырдуулук. Я сабыр деген Алланын аты. Анан кечиримдүүлүк. Мына эки нерсе үй бүлөнү сактап калат. Рахмат. Чоң рахмат. Албетте жакшы ой пикирлер айтылды. Саналуу мүнөттөрдө ушул маселени чечип салуу кыйын, бирок бир кайнене менен бир келин жок дегенде мен туура эмес кылып аткан окшойм деп ойлонуп койсо, мына ошол биздин жетишкендигибиз. Кызматыңыздарда Айжамал Каразак кызы болду. Ассаляму алейкум.